Бүгүн өлкө аймагында дагы 279 кишиден коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифингде билдирди. Жалпылап алганда Кыргызстанда ковид аныкталган учурлардын саны 5296га жетти. 10 күндө эпидемиологиялык абал курчуп, бул боюнча ковид боюнча өтө абал оор болуп кетти. Биринчиден, эң негизги көйгөй бүгүнкү күндө 3 маселе. Бул койкалардын жетишпестиги, эң негизинен Бишкек менен Ош шаарларында. Кыргызстанда коронавирустан 7 киши каза болду. Ушуну менен республика боюнча коронавирус жуктуруп алып каза тапкандардын жалпы саны 57 кишиге жетти. Алардын көбүнүн өнөкөт оорусу болгон. Оор абалда ушул пневмония менен кайрылгандардын саны кескин өстү. Ошондуктан биз мына улуттук фтизиатрия борборунда 38 койка ачылган, ал жерде орун жок, 38 койка бүгүнкү күндө иштеп атат, 38 бейтап жатат. Бир сутка ичинде Кыргызстанда 76 адам коронавирустан айыгып үйүнө чыгарылды. Ушуну менен өлкө боюнча жалпы 2370 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Жеңил симптомдор менен же симптому жокторду биз үйүндө калтыргыла деп алгоритм чыккан. Ошол боюнча сиздер туура түшүнсөңүздөр. Мына кечеден баштап адистер өзү чыгып атат. Мына памяткаларды, брошюраларды биз таркаттык. Биз эми колдон келишинче мүмкүнчүлүккө жараша ушул илдеттен чыгып кетели деп Саламаттык сактоо министрлиги, органдар, өкмөт эми колдон келишинче аракетти жасап атат. Учурда зарыл дары каражаттар жетиштүү. Борбор калаада жана ага жакын аймактарда препараттар жетишсиз деген кептер тараган. Дүрбөлөңгө түшкөндөр дагы байкалып жатат, деди Каратаев. Ал премьер-министр дары каражаттарынын баасын бир калыпта кармап туруу тапшырмасын бергенин белгиледи.